Бүгүн Ички иштер министрлигинин имаратында 8 март эл аралык аялдар күнүнө арналган майрамдык иш-чара өткөрүлүүдө. Мырзалар атайын бул күнгө арналган концерттик программаны уюштуруп, кызматкер айымдарга жакшы маанай тартуулашууда. Анда эмесе иш-чарага көңүл буруп, айымдардын маанайын билип көрөлүк. Жүрөгүм сезет, кара чач кыргыздын кызы деп, үнүн кубат алып кулагың эзет, андырбай уктум кел. Маанай абдан жакшы. Таң аткандан баштап негизги эле жаздын майрамы, аялдардын майрамы бүгүн абдан жакшы майрам болот деп ойлойм. Бардык кыздарды, апаларды майрам менен куттуктайм. Ден соолук негизги жана үй бүлөлүк бакыт. Чоң рахмат. Бизге калган Муразбай, тарыхый жана маданий, шараккан таза булакта. Жаз күнүндө жайнап барыбыз эл менен чогуу ушул жака биздин жетекчиликтер аялдарды куттуктап бүгүнкү күн менен чакырды эле, ошол майрамдык маанай менен келип калдык. Баарыбызга кааларым эл жерибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, ырыскы болсун. Жаз күнүндө эле жайнап барыбыз күлүп жайнап жүрө берели. Миңдеген улуттардан эгемендүүлүк суруп алган жашасын биздин Кыргызстан. Каныкейдей кыздарым семеттейди төрөсүн, арадан өтүп жылдарым балбан кыргызды көрөсүн. Манастын руху сенде бар, эркек менде ойлосоң, бул кыздар атагазар терең ирип бойлосоң. Мен кыргыздын кызымын, кыйын кезде кулаткан кырк нурдун ысыгымын.